Баткенде түн ичинде улгайган аялдын үйүнө кирип барган жаш жигит кармалды. Жан баш сөөгө сынган Ысык көлдө уулу тарабынан токмоктолгон ата милицияга арыз жазды. Интернетте бирөөнү мазактап сөккөндөр айып пул төлөй баштайт. Бразилияда сууда калкып жүрүүчү балаты кулап, жумушчу каза болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бразилияда калкып турган балаты жумушчуну басып калды. Каргашалуу окуя Рио-де-Жанейродо болгон. Арасиабита лагунасына калкып турган балаты кулап түшкөн. Конструкциянын кулашынын кесепетинен бир адам каза болуп, экөө жаракат алган. Каза болгон адам даракты чогултууга жалданган ишкананын кызматкери болгон. Жан баш сөөгө сынган Ысык көлдө уулу тарабынан токмоктолгон ата милицияга арыз жазды. Ысык көлдө үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 17 декабрда Ысык көл РИБдин нөөмөт бөлүмүнө Чолпон ата шаарынын 1951-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Арызда ошол эле күнү болжол менен саат 14:30 чамасында 1978-жылы туулган уулу үйүнө мас абалында келип, үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп, сөгүп, аны урганын билдирген. Аталган факты Ысык көл РИБге катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ошол эле күнү арыз ээси Ысык көл райондук жалпы дарыгердик практика борборуна кайрылган. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, 1951-жылы туулган жаранга сол жан баш сөөгүнүн жабык сынышы деген алдын ала диагноз коюлган. Териштирүүнүн жүрүшүндө Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 1978-жылы туулган жаран буга чейин үй бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 2022-жылы 2 жолу жоопкерчиликке тартылганы аныкталган. Жана ал ошол эле күнү кылмыш жаза кодексинин 177-беренесинин үй бүлөлүк зомбулук негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалган, тергөө уланууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Интернетте бирөөнү мазактап сөккөндөр айып пул төлөй баштайт. Жогорку кеңеш интернет ЖМК аркылуу кимдир бирөөнү кемсинткен, жала жапкан үчүн айып пул салууну караштырган мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Мыйзам долбооруна 68 депутат макул, 4 каршы добуш берди. Өкмөт эмилгелеген бул мыйзамда жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет аркылуу бир адамды кемсинткен, сөккөн же атайлап жала жапкан адамдарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул каралган. Мыйзамга каршы болгон депутаттар, активисттер ал кайсы бир чиновниктин сөз эркиндигин басуу, сын айткандардын оозун жабуу үчүн курал болуп калышы мүмкүн экенин, катардагы жарандар үчүн жазылбаганын айтып келишет. Эми ал президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Баткенде түн ичинде улгайган аялдын үйүнө кирип барган жаш жигит кармалды. Баткен районунда каракчылык кылганга шектелип 21 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 17 ноябрдан 18 ноябрга караган түнү саат 3:00 чамасында Баткен районунун Кызыл Бел айылынын 77 жаштагы тургуну аял киши үйүнө белгисиз адам бетине кара түстөгү кездемеден жасалган бет кап кийип кирип, анын оозун колу менен басып, акча талап кылган. Акча издеп ошол бөлмөдөгү 2 сандыкты чачып, эч нерсе таппай качып кеткен. Бул факты каракчылык менен катталып, кылмыш иши козголгон. Иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектелип, Кызыл Бел айылынын 21 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыр тергөө иштери уланууда. Орусиянын Ростов облусунда дрон чабуулунан мунай заводунда өрт чыкты. Украинада согуш башталганына 2,5 жыл болду. 2022-жылы 24 февралда Орусия Украинага аскердик операция деген жүйө менен ар тараптан басып кирген. 30 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге кол коюшкан. 23-27 сентябрда орус күчтөрү басып алган аталган аймактарда жасалма референдум өтүп, анын жыйынтыгы 28 сентябрда жарыяланган. Орусиянын Ростов облусу 19 декабрга караган түнү соккуга кабылды. Түнү Украина тарап 30дан ашык дрон жана 3 ракета менен сокку урганын облустун губернатору билдирди.
Губернатордун маалыматына караганда, абадан коргонуу системасы Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово жана Новошахтинск шаарларында дрон жана ракета чабуулунун мезин кайтарды. Алардын басымдуусу жок кылынды. Жана Новошахтинскидеги мунай заводунда өрт чыкты. Өрт өчүрүү аракети уланууда деп жазды. Жергиликтүү телеграм-каналы түнү бою мунай заводун каптаган өрт тууралуу видеолорду жарыялап турду. Тургундар ондогон жарылуунун добушун укканын жазышты. Ал дрондорду бута калган орусиялык зениттик ракеталардын добушу болушу мүмкүн экени айтылууда. Губернатор Ростовдун жанында атып түшүрүлгөн дрон сыныгынан бир киши жабыркаганын билдирди. Украин тарап комментарий бере элек. Булак Азаттык. Айсулуу Тыныбекова менен жолдошунун тойдогу видеосу менен бөлүшүп жатышат. Соц тармактарда балбан Айсулуу Тыныбекова менен жолдошунун тойдогу видеосу тарады. Видео кечээ 18 декабрда Олимпиаданын коло медалынын ээси Үзүр Жусупбековдун үйлөнүү тоюнда тартылган. Тыныбекова буга чейин социалдык тармактагы баракчасына жолдошу менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, негизи мен ар дайым бактылуулук, тынчтыкты сүйөт деп ишенип, жеке жашоону коомчулукка алып чыкпоону туура көрчүмүн. Бирок азыр жашоомдун жаңы баракчаларын ачып, колдоп, мени дүйнөдөгү эң бактылуу кылган адамды көрсөтүүгө мезгил келгенин сезип турам. Ар бир кыз бактылуу болууга милдеттүүбүз деп жазган ал. Айсулуу Тыныбекова жолдошу менен тойдо бийлеген видеосу тарады. Белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекованын жолдошу менен тойдо бийлеп жаткан видеосу интернетте кызуу жаратууда. Маалыматка ылайык, видео кечээ өткөн балбан Үзүр Жусупбековдун тоюна тартылган. Колдонуучулар спорт жылдыздарынын көңүлдүү учурларын активдүү бөлүшүп, Айсулуу Тыныбекованын келбетин жана бий чеберчилигин мактап жатышат.